Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Сиздин каардуу сотуңузга, жазага келе турган адамдардан элек. Бирок өз ырайымыңыз менен, өз сүйүүңүз менен биз таанып биле элек деле. Ыйса Машаяк биз бара турган сотко соттолуп, жазаланып, Ыйса Машаяк төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, биздин кылган иштерибиз эмес, бир гана өз ырайымыбыздын негизинде куткарып алганыңыз үчүн биздин денебизди дагы, жаныбызды дагы баардыгын Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу кун төлөп сатып алгандыктан биз эми Теңирге таандык адамдарбыз. Мындан аркы жашообузду бир гана сиздин даңкыңыз үчүн, сиздин эркиңиз үчүн жашай тургандай кылып, ыйык руктун жетеги менен чогуу болуп, күн сайын бизди ыйыкташыңызды каалайбыз. Биздин мамлекеттеги бардык жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан жыйындар кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабарды таркатып, өз ишенимин сактап келе жаткан бардык биздин бир туугандарды Кудай өзүңүз баталап, керектелүүчү ырайыңызды мол кылып төгүп берип, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адашкан адамдарга таркатып, бардыгын сизге кайтарып келип, куткарылуунун негизинде бир гана кубанычка толо тургандай кылып өзүңүз жардам бериңиз. Андан сырткары кимде ким алсыз болгон болсо, ооруп жаткан болсо, ар бирине өзгөчө өз ырайыңызды төгүп берип, бир дагы адам сизден алыстабай тургандай кылып жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уга тургандай кылып мүмкүнчүлүк берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирип, бул саатта дагы биз менен чогуу болуп, бизге керектүү өз сөзүңүздү үйрөтүңүз. Биз дагы да болсо алсыз адамдарбыз, акылсыз адамдарданбыз. Бир гана сиздин ыйык колуңуз менен бизди жетектөөңүздү суранабыз. Сиздин татыктуу балдарыңыз катары жашай тургандай кылып, бардыгыбызды өзүңүз жетектеңиз. Бул саатты толугу менен сизге тапшырып, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болушуңузду суранып, Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдагандарда чогуу угабыз.
성경 에베소서 5장을 찾겠습니다. Efesliklerge 5. bölüm Efesliklerge 5. bölüm 22. ayattan 24. ayatqa çeyin men okup bereyim. Efesliklerge 5. bölüm 22'den 24'gө çeyin men okup bereyim. Ayalдар, күйөөңөргө теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Анткени дененин куткаруучусу Машаях жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле күйөө да аялдын башчысы. Жыйын Машаякка баш ийгендей эле аялдар да бардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин. Ушуга чейин окуйбуз. Жаратылыш бардыгы жашылданып, кайрадан жаңыланган убакытты көрүүбүз менен биздин жүрөктөрүбүз дагы көптөгөн убакыттан бери коронавирус пандемиясына байланыштуу көптөгөн кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп келдик. Бирок бардыгы толук аягына чейин бүтө элек, бет каптарды кийип отурабыз. Бирок ошого карабастан биздин жүрөктөрүбүз бир аз жеңилдеп, бир аз кайраттуулук менен кайрадан баарлашууга кайтып келгенибиз каалагандай жакшы кабарды тарката ала турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Бизге Кудай уруксат берген ошол убакыт өтө узак эмес экендигин биз жакшы билип, мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу менен биринчиден өзүбүздүн ишенимибизди туура бекемдеп, андан сырткары Машаякчы катары мындан наркы жашообузду кандайча Кудайдын алдында татыктуу жашоо менен жашай алабыз. Ошого байланышкан чечимдерди чыгарып, мурун колубуздан келбеген нерселерди азыр колдон келишинче кыска мөөнөттүн ичинде ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланышыбыз керек деген ойлор келди. Май айы үй бүлөлүк ай деп аталат. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, анткени май айында балдарды коргоо күнү бар, ата-энелердин күнү бар. Анан мугалимдердин күнү бар. Эмне үчүн жубайлардын майрамы жок деп суроо жаралышы мүмкүн. Балким келечекте пайда болуп калышы мүмкүн жубайлар күнү. Бүгүн дагы Машаякчын үй бүлөлүк жашоосу деген теманы улантып айтып берейин деп турам. Май айы болбогон учурда ушул темага сиздерге башка темада айтуу мен үчүн бир аз кыйынчылыктарды жаратат. Ошондуктан жакшылап ойлонуп, сыйынып, анан кийин ушул теманы улантайын деп чечтим. Мурунку жумада жекшемби күнү балдар ата-энеси балдарына кандайча мамиле кылышы керек, ыйык жазуунун негизинде ошол жөнүндө мен сиздерге бир аз айтып бердим эле. Бүгүн аялдар күйөөлөрү аялдарга кандай мамиле кылышы керек, ошол жөнүндө сиздер менен чогуу бөлүшкүм келип турат. Күйөөгө чыга элек кыздар дагы отурушат, биздин бир туугандар, ал эми жалгыз жашаган бир туугандар дагы бар. Бардыгы бизге тиешелүү эмес деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок ушул сөздөрдүн негизинде, ушул сөздөр аркылуу Машаякчынын жыйын менен болгон мамилеси кандай экендиги жөнүндө дагы бир аз сабактарды өзүбүзгө ала алсак болот. Жакшылап ой жүгүртүп көрүңүздөр. Мурунку жумада мен сиздерге айтып кеткендей, Машаякчынын руханий жашоосу бул жыйында гана анын жеке жашоосу эмес, үй бүлөдөн башталчу жашоо. Анткени аны куткарыла элек үй бүлөсү да курчап турушу мүмкүн.
Андан кийин куткарылбаган үй бүлөсүнө же болбосо бир туугандарына аялы болобу, күйөөсү болобу, ата энеси болобу, баласы болобу, биринчиден куткарылган адам катары өзүн кандай көрсөткөндү билиши керек. Балдары катары, ата энеси катары кандайча туура иштерди көрсөтүшү керек, ошол жөнүндө ыйык жазууда өтө кенен жазылат. Ошол эле учурда аялдар күйөөсүнө, күйөөлөрү аялдарына кандай туура мамиле кылышы керек, ошолордун баардыгы үй бүлөдө аткарылчу сөздөр. Машаякчынын руханий жашоосунда бул үй бүлөлүк жашоосу туура болушу керек. Жыйындагы жашоосу менен үй бүлөдөгү жашоосу баардыгы бирден бир түз байланышы бар. Үй бүлөлүк жашоону өтө активдүү жашоодо жашап жатып, бирок жыйындагы руханий жашоону жашай албаса, анда ал бир гармонияда боло албайт. Туура эмес жашоо болуп калышы мүмкүн. Ошол себептер менен баардык нерсе нормалдуу түрдө аткарылышы керек. Бир гармонияда болуш үчүн сөз түрдө биз аракеттерди жумшашыбыз керек болот. Эфестиктерге 5-бөлүмдө элчи Павлдын айткан сөздөрүн окуй кеттик. Акыркы жакшы кабарды таркатып, андан кийин түрмөгө отурган учурунда эфестиктерге жазылган каттарды окуп кеттик. Машаякчылардын үй бүлөлүк жашоосу кандай болушу керек, ошого басым жасалган. Биз сиздер менен окуп кеткен аяттарда аялдарга кайрылып айткан сөзү, аял болуп саналган бир тууганга айтылган сөздөрү жазылат. Күйөөңөргө теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Аялдарга тиешелүү сөздөр жазылат. Аялдар күйөөңөргө теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Ушул сөздөрдү айтат. Биз машаякчылар теңирге баш ийген адамдарбыз. Анткени теңир бизди сүйгөн, биз үчүн, бизди куткарып алыш үчүн ал жазага тартылган эле, өз жанын аябастан берген эле, айкаш-чыгачка өз жанын берип, ыйык канын биз үчүн төккөн эле. Биздин жаныбызды куткарып алыш үчүн бизди өзүнүн сүйүктүү колуктусу кылып алыш үчүн аял менен күйөөнүн ортосундагы мамилени машаяк менен жыйындын ортосундагы мамиле катары жакшы түшүндүрмө бизге берет. Куткарылган адамдар машаяктын колуктусу катары чакырылып алынган адамдарбыз. Машаякчынын колуктусу деген темада мен бир нече китептерди жазып чыгарганмын. Ошону окуп көрсөңүздөр да болот. Жекшемби күндөрү айтылган сөздөрдүн баардыгын 2 жылдык ошол кабар айтууну чогултуп, андан кийин китеп катары жазып чыкканмын. Машаяк өзү машаякчынын ошол статусу кандай статуска ээ боло алды? Ошол статустардын ичинен ал машаяктын колуктусу катары ал кандайча мамиле кылышы керек, кандайча өзүн алып жүрүү керек. Ошол жөнүндө дагы ошол китептин ичинде жазылат, мазмундагы сөздөр. Ошол китепти баардыгыңыздар окуп көрө турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө руханий жашоодо чоң жардамын алып келет. Жекшемби күндө баардыгын айтып берген күндө деле сиздер бат эле унутуп калышыңыздар мүмкүн, анан кайра эле мен кайталап айта берсем дагы болбойт. Ошол себептер менен мен китеп катары жазып койдум. Жакшы китеп боло турган болсо, мен сөзсүз түрдө ошол китепти 2-3 жолу кайталап окуймун, андан кийин карандаш менен баардыгын белгилеп, андан кийин өзүмө жаккан сөздөрдү дагы жанына, маңдайына жазып коюп, эсиме калтырыш үчүн, пайда алыш үчүн ошол жолдор менен окуймун.
Сиздер дагы аялдар деп айтылат. Күйөөңөргө теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Куткарылган адамдар Машаяктын колуктусу. Колукту деген сөздүн мааниси ал сүйүүгө ээ болгон адам. Аялы күйөөсүн сүйөт, күйөөсү аялын сүйөт. Бул адамдык сүйүү болуп саналат, бирок Кудайдын сүйүүсүн адамдык сүйүү менен салыштырууга мүмкүн эмес. Ал бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун аябастан берди. Жакан 15-бөлүмдө достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, анда менин досторумсуңар. Андан дагы артык сүйүү жок. Ал адамдык сүйүүдөн сөз түрдө айырмаланат. Кудайдын сүйүүсү бул грек тилинен алып карай турган болсок, сөздүн өзү башка мааниде айтылат. Агапе сүйүүсү. Агапе сүйүүнүн мааниси бул адамдык сүйүү эмес. Агапе сүйүү бул ыйык сүйүү, жеткилең сүйүү, шартсыз сүйүү, ыйык сүйүү, түбөлүк сүйүү. Шартсыз сүйүү деген сөздүн мааниси анын сүйө турган объектиси ким экенине карабастан кандай болсо ошондой сүйүү. Мисалы үчүн Кудай деле бардык адамдарды бирдей сүйөт. Ал адам жаман адам болобу, жакшы адам болобу, бардыгына бирдей күн нурун берет, жамгырды берет. Ошол агапе сүйүү деп аталат. Шартсыз сүйүү, жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү дегенди билдирет. Ошол сүйүүгө ээ болгон адам катары биз теңирди кандай сүйгөн болсок, ал адамдык сүйүү менен сүйө албайбыз. Биз Кудайды сүйгөндө ошол агапе сүйүүсү менен сүйүшүбүз керекпиз. Ыйса Машаякты дагы. Ал аялы күйөөсүн сүйгөндөй, күйөөсү аялы сүйгөн адамдык сүйүүдөн сөз түрдө өтө жогору турган сүйүү деп айтсак болот. Жеткилең сүйүү. Ошол сүйүүгө ээ болгондуктан так эле ошол сүйүү менен биз Машаякты сүйүшүбүз керекпиз. Биз теңирди сүйгөндүктөн теңирдин сөзүнө биз баш ие алабыз. Тил алчаак боло алабыз. Ошондуктан аял болуп саналган бир туугандар күйөөлөрүнө теңирге баш ийгендей баш ийсин деп буйрук берилет. Бул өтө бийик формада жазылган сөздөр. Куткарылган адамдар Машаякты сүйүшөт. Эмне үчүн? Анткени Машаяк бизге ушунчалык улуу сүйүүсүн далилдеген. Машаяк мени кандай сүйгөн болсо, мен дагы аны сүйөм. Анткени анын сүйүүсү айкаш-чыгашта мен үчүн далилденди, күбөлөндүрүлдү. Ыйса мени сүйгөндүктөн мен дагы аны сүйөмүн. Ошол Ыйса Машаякты сүйгөндүктөн бүт жүрөктөрүбүз менен ага баш ийишибиз керекпиз. Так эле ошондой аялдар күйөөсүнө теңирге баш ийгендей баш ийиши керек. Күйөөсү кандай болбосун? Биринчиден, теңирге баш ийгендей баш ийсин. Бул тандоо укугу эмес, бул Кудайдын бизге берген буйругу болуп саналат. Аялдар күйөөңөргө баш ийгиле. Тил алчаак болгула деп айтылган жок. Тил алчаак болуу бул жүрөгү менен аткарган нерсе, ал эми буйрукту бул сөз түрдө баш ийүү менен аткарышы керек. Мисалы, жарандар мамлекетке салык төлөшү керек. Албетте, чын жүрөгү менен салык төлөшү мүмкүн, бирок аргасыздан салык төлөшү мүмкүн. Анткени бул буйрук болгондуктан. Мисалы, дагы бир мисал, бардык эркектер армияга барышы керек. Анткени алардын
укугу бар болгондуктан армияга баргысы келбесе дагы сөзсүз түрдө мыйзамга баш ийүү менен ошол буйрукка тил алчаак болушу керек. Анткени буйрук бул баш ийүү. Командир душмандын лагери көздөй умтулгула дегенде өлүмдү тобокелге салып душмандын лагери көздөй алар чуркашат. Бул командирге баш ийүү дегенди билдирет. Так эле ошондой аялдар күйөөсүнө теңирге баш ийгендей баш ийгиле деп буйрук берилет. Бул өтө катуу формада айтылган сөздөр. Биздин жүрөктөрүбүзгө жакпай калган сөздөр болушу мүмкүн. Кантип биз күйөөлөрүбүзгө баш ийебиз деген суроо жаралышы мүмкүн. Кааласак баш ийебиз, каалабасак баш ийбей койсок деле болот деген. Бирок андай эмес. Биз Кудайдын сөзү болгондуктан бул сөздөрдү дагы сөзсүз түрдө иш жүзүндө аткарышыбыз керекпиз. Балдар, баардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле. Ата-энеңерди сыйлагыла, урматтагыла. Бул да Кудайдын буйругу болуп саналат. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла, аларды Теңирдин үйрөтүүсү акыл насааты менен тарбиялагыла. Бул дагы Кудайдын буйругу болуп саналат. Башка себеп жок, бул буйрук болуп саналат. Ар бир адамдын укугу. Ошол себептер менен биз дагы Машаякты сүйгөндүктөн ата-энебизди дагы сүйөбүз. Теңирди сүйгөндүктөн ата-энебизге тил алчаак болуп, аларды урматтаганга аракет кылабыз. Биз Машаякты сүйгөндүктөн Кудайдын бизге тапшырган балдарды сүйөбүз, жакшы көрөбүз. Аялдар менен күйөөсүн Кудай өзү бир жуп кылып байланыштырып койгон. Матай китебинде жазылгандай, эки адамды Кудай жуп кылып бириктирип койгондуктан эми алар эки адам эмес, бирөө болуп жаралды. Кандайча аларды жуп кылып жаратып койду? Куткарылган адам, эки адамды Кудай бириктирип койду. Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Анан ишенген адам менен кантип бир моюнтурукка кошула алсын? Ишенбеген адам менен ишенген адам экөө үйлөнгөндө Кудай аларды жуп кылып байланыштырган жок. Мени кечирип коюңуздар, бирок ал Кудай уруксат берген, Кудай мүмкүнчүлүк берген жуп болуп саналбайт. Куткарылган адам, эки куткарылган адам бири-бири менен үйлөнө турган болсо, анда ал адамдарды Кудай жуп кылып байланыштырып койду деген сөздүн мааниси катары кабыл алышыбыз керекпиз. Ошондуктан бул Кудайдын буйругу экендигин биринчиден ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Машаякчы Кудай бизди куткарып алгандыктан Кудайдын айткан ар бир сөзүнө биз тил алчаак болуп, бардыгына баш ийишибиз керекпиз. Ошол Кудайдын сөзүнө таянуу менен Кудайга баш ийишибиз керекпиз. Бул тандоо укугу эмес, бул аткара турган, баш ийе турган Кудайдын буйругу болуп саналат. Ошондуктан биринчиден ошол жөнүндө жакшылап ой жүгүртүп көрүңүздөр. Машаяк куткарылган адамдардын жыйындын башчысы катары, аялдын башчысы эркек болуп саналат. 1-Корунтуктар 11-бөлүм 3-аятта эркектин башчысы Машаяк. Машаяктын башчысы Кудай деген тартип катары айтылат. Башчы деген сөздүн мааниси дене бир башка баш ийет. Баш эмне деп айтса, дене ошого жараша кыймылдайт. Мисалы үчүн адамдын буту адамды башкара албайт да. Өз алдынча бир нерсе иш кыла албайт. Эгерде баш бир буйрук бере турган болсо, дене толугу менен ошол баштын айткан нерсесине баш ийүү менен иштерди аткарат. Аялдын башчысы эркек деп айтылат.
Анткени эркек эмне деп айткан болсо, аял бардык нерсесинде ошого баш ийүүгө. Бул пастордун айткан сөзү эмес, атактуу адамдардын айткан сөзү эмес, бул Кудайдын сөзүндө жазылган аяттар. Андай боло турган болсо, эркектин башчысы ким? Эркектин башчысы Машаяк. Эркек өзү каалагандай, өзүнө жаккандай иш кыла бербеши керек. Анын башчысы Машаяк болгондуктан Машаякка баш ийиши керек. Машаяктын башчысы Кудай болуп саналат. Ыйса Машаяк айтат: "Мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Өзүмдүн каалоомду эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн келдим." Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалганга чейин Гефсиманияда ал эмне деп сыйынат? Матай 26-бөлүм 39 аятта акыркы сыйынуусу: "Ата, мүмкүн болсо, ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин. Бирок бардыгы мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Мүмкүн болсо, бул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин." Ыйса Машаяк дагы аны каалаган эмес эле. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Бир гана атамдын сен каалагандай болсун. Атасынын каалоосу бардык адамдардын куткарылууга кайтып келүүсү болгон эле. Айкаш-чыгачка кадалганда Жакан 19-бөлүмдө айтылгандай аткарылды. Аткарылды деген сөз эмне? Бардык күнөөлөр кечирилди. Кудайдын каалоосу бирөөсү дагы өлүп калбастан бардыгы куткарылууга ээ болгону. Ошол Кудайдын эркин аткарыш үчүн, Кудайдын каалоосун аткарыш үчүн Ыйса Машаяк биринчиден бул дүйнөгө келген. Биринчиден. Жакан 6-бөлүм 40-аятта атамдын каалоосу уулун көргөн, уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Куткарылгандан кийинки адамдын жашоосу ошол Кудайдын эркин аткарып жашоосу. Өлсө дагы, жашаса дагы Кудайдын эркине баш ийүү. Биздин башчыбыз бул Машаяк өзү. Үй бүлөдөгү башчы бул эркек болуп саналат. Күйөөсү болуп саналат. Бул дагы Кудайдын белгилеп койгон тартиби болуп саналат. Ошондуктан аялдар күйөөсүнө теңирге баш ийгендей баш ийиши керек. Өзүнүн күйөөсүн четтеп кагып салганы дагы туура эмес. Аялы күйөөсүнүн башчысы эмес, күйөөсүнө баш ийүү болуп, баш ийүүсү менен жашашы керек. Албетте, күйөөсүнө баш ийгенде дагы бардыгы Кудайдын сөзү аркылуу баш ийиши керек. Балдар ата-энеңерге баш ийгиле. Балдар ата-энесине баш ийгени дагы бардыгы Кудайдын сөзү боюнча аткарылышы керек. Күйөөсү дагы. Күйөөсү мисалы үчүн бул нерсеге баш ийбе деп аялына буйрук берсе, ал сөз Кудайдын сөзүнө дал келбесе, анда ага дагы баш ийүүнүн кереги жок. Күйөөсүнүн каалоосу Кудайдын сөзүнө дал келген болсо, сөзсүз түрдө аны дагы Кудайдын сөзү боюнча аткарылышы керек. Кудайдын тартибине дал келген. 1-Корунтуктар 14-бөлүм 33-аятта Кудай тартипсиздикти эмес, тынчтыкты каалайт. Кудай жыйындын ичинде дагы ошол тартиптүүлүктү каалайт.
рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Кудайдын сүйүүсү менен, Кудайдын сөзү менен, ыйык рухтун жетеги менен ошол биримдикти сактаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Бир атактуу адамдын айткан сөзүнө байлануу менен эмес, Кудайдын эркин аткарышы үчүн өзүнүн бардык эркинен баш тартышы керек. Ыйса Машаяк анын башчысы болуп жашаш үчүн өзүнүн бардык нерсесинен ал баш тартышы керек болот. Өзүнүн ою канчалык туура деп эсептебесин, бирок ал Кудайдын сөзүнө дал келбеген болсо, анын бардыгынан баш тартышы керек. Ошол себептен дагы күйөөсү аткарган иштердин бардыгы Кудайдын сөзүнө дал келгенде гана аларга баш ийишибиз керекпиз. Андай болбосо анда башаламандык жаралат. Күйөөсү өзү каалагандай, аялы өзү каалагандай, балдары өздөрү каалагандай, анда үй бүлөсүндө эмне жаралат? Мамлекетте дагы ошондой эле. Мамлекетте тартипсиздик орносо, мисалы үчүн мамлекетте дагы Кудайдын сөзү боюнча аткарган мамлекет, андай мамлекет жок да. Израиль эли да Кудайдын сөзүнө тиле албагандыктан алардын акыбалы эмнеге айланып кетти эле. Мамлекет өзү боюнча, Кудайдын сөзү өзү боюнча. Бул дүйнөдө Кудайдын сөзүнө баш ийип жашоо ал мүмкүн эмес. Дүйнөдө ар кандай конфликттер жаралат, ар кандай башаламандык, бири-бирине дал келбестик. Бирок жыйындын ичинде андай болбошу керек. Жыйында дагы саясатчыларга окшоп оппозициялык партия же болбосо башкаруучу партия болбошу керек. Бардык нерсе Кудайдын сөзү боюнча чечилиши керек. Кудай көпчүлүк 1-Корунтуктар 10-бөлүмдө жазылгандай, Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту. Израиль эли Мисир жергесинде эркектер гана 600 000 эркектер менен аялдарды кошкон, аялдар менен балдарды кошкондо 2 миллионго жакын адам Мисир жергесинен чыгарылган. Чөлдө алар Канаан жергесине киргенге чейин өлүшкөн. Бардыгы чөлдө өлүп калышкан. Эмне үчүн? Алар Кудайдын сөзүнө тил албагандыгы үчүн. Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Анткени алар чөлдө өлүп жок болушту. Канчалык көп санда болбосун, Кудай көп санга ыраазы болбойт. Эгерде алар тил алчак болбосо. Көпчүлүк болгону менен алар сабатсыз болуп саналат. Элдин психологиясын карманышы керек. Кээ бир адамдар жөн эле демонстрация жасашат, бирок алар демонстрацияга катышканы менен ызы-чуу чыгара беришет. Эмне демонстрацияга чыктың десе, көңтөрүлүшкө чыктың десе, аны башкалар чыгып атса мен да чыктым деп өзүнүн ою эмес. Башкаларга байланышы бар болгондуктан. Ошол себептер менен Кудайдын эрки, ыйык рух Кудайдын эркин бизге ачып берүүсү менен биз тил алчак болушубуз керекпиз. Кудайдын тартибине дал келген учурда. Ошондуктан эркектер аялдын башчысы болушу үчүн өзүнөн талап кылынган бардык нерсени иш жүзүндө аткарышы керек. Күйөөлөрү мисалы үчүн өзү каалагандай жашай берип, анан кийин аялдарына Кудай сенин башчың болсун деп буйрук берди го деп айта берсе кандай болуп калат? Ошол учурда
Аялдар күйөөлөрүнө баш ийбестен жыйынга келиңиздер. Күйөөсү болобу, аялы болобу, баардыгы Кудай белгилеп койгон тартиптин негизинде болушу керек. Анткени Кудай тартипсиздиктин Кудайы эмес, тынчтыктын Кудайы. Баардык нерсе Кудайдын сөзү аркылуу аткарылышы керек. Эфестиктерге 5-бөлүм 24-аятта жыйын Машаякка баш ийгендей эле аялдар да баардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин деген басым жасалат. Жыйын сөзсүз түрдө Машаякка баш ийиши керек. Ыйык жазууну биз эмнеге үйрөнөбүз? Кудайдын эркин таанып билиш үчүн, эркин таанып билгенден кийин өзүбүздүн эркибизден баш тартып бир гана Машаяктын эркине баш ийишибиз үчүн. Жыйын Машаякка кандай баш ийген болсо, аялдар да баардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин. Бирөөсүндө баш ийип, бирөөсүндө баш ийбей койсо эле болот деген сөз айтылган жок. Эки адам, аял менен күйөөсү руханий жашоодо жашашы үчүн сөзсүз түрдө аялына тиешелүү сөздөрдү, күйөөсүнө тиешелүү сөздөрдүн баардыгын үйрөнүп билиши керек. Колосалыктарга 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. Колосалыктарга 3-бөлүм 18-аят. Колосалыктарга жазылган кат 3-бөлүм 18-аят. Аялдар теңирге тиешелүү болгондорго ылайык келгендей күйөөңөргө баш ийгиле. Кайрадан кайталанып айтылат. Аялдар теңирге тиешелүү болгондорго ылайык келгендей күйөөңөргө баш ийгиле. Баш ийгиле деп кайра эле буйрук сөздөр айтылат. Башталыш китеби 3-бөлүм 16-аятта карасак, Кудай аялга мындайча айтат: сен күйөөңө тартылып турасың. Күйөөң сага үстөмдүк кылат. Аялы күйөөсүнө тартылып турат, күйөөсүн каалап турат, күйөөсүн сүйүп турат. Күйөөсүнө тиешелүү сөздөрдү бир аздан кийин айтып берем. Эч кабатыр болбоңуздар. Кандай болгон күндө дагы күйөөсүнө тартылып турат. Күйөөсү аялын сүйгөнү дагы бул чоң жоопкерчилик болуп саналат. Аялы ошол күйөөсүнө баш ийүү менен анын аркасынан ээрчип кетиши керек. Колосалыктар китебинде аялдар күйөөсүн сүйүшү керек, балдарын сүйүшү керек деген сөз бир эле жолу айтылат. Ал эми күйөөсү аялын кандайча сүйүшү керек деген ошол жөнүндө көп сөздөр айтылат. Мисалы үчүн ата-энеси балдарын сүйүп, балдары ата-энесин сүйүп, сыйлап, аны актагандыгы жөнүндө жазылат. Ошол себептер менен күйөөңөргө баш ийгиле. Анткени бул нерсе теңирге жагат. Бул сөзсүз түрдө аткарылчу нерсе деп айтылат. Машаякчынын жыйындагы жашоосу кандай болушу керек, ошол жөнүндө айтылат. Машаякчынын үй бүлөсүндө сөзсүз түрдө тынчтык орношу керек. 1-Тимотейге 2-бөлүм 11-аятта аял бир туугандарга бир аз жакпаган сөздөр жазылат. Эмне деп айтылат? 1-Тимотейге 2-бөлүмдө аял киши унчукпастан күйөөсүнө баш ийиши керек. Эмнеге унчукпай калдыңыздар? Келиңиздер анда чогуу ачалы.
1 Timoteey 2 bölüm 11-12 аяттарды чогуу ачалы. Пастор өзү каалагандай айтып жатат деп ойлобогула. Ошондуктан ыйык жазуудан өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Аял киши 11 бөлüm 12 аяттар. 11-12 аяттар. Аял киши унчукпастан толук баш ийүү менен үйрөнсүн. Аял кишинин окутушуна, күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам. Ал унчукпасын. Унчукпасын деген сөз 2 жолу кайталанып айтылат. Баш ийүү менен унчукпасын, үйрөнсүн. Унчукпастан акырындык менен эч бир себепсиз эмнени үйрөнсүн. Аял катары күйөөсүнө кандайча баш ийиши керек, ошол нерсени үйрөнсүн. Канчалык үйрөнгөн болсо, ошонун бардыгын иш жүзүндө аткарсын. Эмне үчүн мындай сөздөрдү жазып койгон Кудай? Аял кишилерди эмне? Адам катары эсептебегендиктенби? Жок. Анткени аял кишилерге күйөөсүнүн үстөмдүк кылуу, же болбосо жыйында бир нерсени үйрөтүүгө жол берилген эмес. Мисал үчүн аял бир тууган жыйындын ичинде улгайып калган болсо, жаш кыздарга үйрөтө алат. Бирок өзүнүн үйрөнүүсү менен аялдар күйөөнүн үстүнөн эч качан үстөмдүк кылып бир нерсеге үйрөтө албайт деген сөздүн мааниси. Күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам деп айтылат. Элчи Павыл ушуга басым жасап айтылат. Ал унчукпасын. Мындай карап көрсөңүздөр, бир үй бүлөдө аялы менен күйөөсү ушунчалык урушат дагы, күйөөсүнөн дагы аялынын үнү ушунчалык катуу чыгат. Жада калса кошуналардын үйүнө чейин жетет. Андай болбош керек, андайга жол бербешибиз керекпиз. Анткени өзүнүн үнү менен күйөөсүн жеңип чыгам деп ойлойт. Аял киши унчукпаш керек. Акырын болушу керек. 1 Петр 3 бөлүмдү дагы чогуу ачалы. 1 Петр 3 бөлүм 5 аят. 1 Петр 3 бөлүм 5-6 аяттар. Качандыр бир убакытта Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар да өздөрүн күйөөлөрүнө баш ийүү менен жасалгалашкан. Качандыр бир убакытта деп байыркы келишимдеги ыйык адамдар жөнүндө айтылат. Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар деп айтылат. Байыркы келишимди карасак, Ыбрайымдын аялы Сара, Мусанын аялы, Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар деп айтылат. Кээ бир учурда карай турган болсок, күйөөлөрүнө караганда аялдардын ишеними өтө жогору турган аялдар бар. Мисал үчүн Мусанын аялы дагы өзүнүн баласы сүннөткө отургузулбагандыктан Мусанын аялы ошол нерсени түшүнүп, батырактан ошону иш жүзүндө ашыргысы келген. Анткени сүннөткө отургузбаса, Муса өлүп калышы мүмкүн эле. Ыбрайымдын аялы Сара Ыбрайымды өзүнүн кожоюну деп атаган эле. 6 аятта жазылат. Ошолордун бири Сара Ыбрайымды кожоюнум деп ага баш ийген.
Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар жана эч бир коркунучтан коркпосоңор, Сааранын кыздарысыңар. Саара Ыбрайымды өзүнүн күйөөсүн кожоюнум деп атаган. Кожоюнум деп ага кайрылган. Өзүнүн күйөөсүн кожоюнум деп атайт. Менин кожоюнум дейт. Кожоюнум деп ага баш ийген. Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар, эч бир коркунучтан коркпосоңор, Сааранын кыздарысыңар. Мисалы үчүн кыздары апасына окшош болушат, апасынан үлгү алышат. Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар да өздөрүнүн күйөөлөрүнө баш ийүү менен өздөрүн жасалгалашкан. Кудайга баш ийген, баш ийүү менен өздөрүн жасалгалашкан. Бул өзгөчө сөздөр жазылат. Дагы бир жерде ачалы. Накыл сөздөр 31-бөлүмдү ачабыз. Накыл сөздөр 31-бөлүм. Накыл сөздөр 31-бөлүм. 30-чу сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет. Бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Мисалы үчүн, накыл сөздөр 31-бөлүмдүн эң аягына келип, 31-бөлүм 10-аятта ким жакшы аял таба алат, анын баасы асыл берметтерден да жогору деп айтылат. Ким жакшы аял таба алат? Ошол убакытта дагы асыл берметтер, баалуу таштар бар эле. Бирок жакшы аял тапканы бул асыл берметтерден дагы жогору, андан да артык деп айтылат. Жакшы, мисалы үчүн, үй болобу, байлык болобу, ал ата-энеден берилет. Ал эми жакшы аял Кудайдан берилет. Ошондуктан Кудайга жакшы көрүнө турган болсок, жакшы аялды жолуктура алабыз. Мага окшоп, мисалы үчүн. Мен дагы 100% болбосо дагы Кудай мага өзгөчө батасын берип койду деп мен ошого ишенемин. 12-аятта ал күйөөсүнө өмүрү өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Өмүрү өткөнчө, тирүү кезинде күйөөсүнө жакшылык менен кайтарат. Андай боло турган болсо, жакшы аял ким экендигин 31-бөлүмдө өтө жакшы жазылат. Анын баардыгын айтып бере отурсаң, тилиң жешилип калышы мүмкүн. Ошол эле учурда жакшы аял бул жыйындын келбетин бизге түшүндүрөт. Жыйын кандайча? Бул жерде айтылган жакшы аял жыйынды дагы билдирет. Жакшы аял, бардыгы эле жакшы аял боло беришпейт. Ал үчүн өтө жакшы аракеттер жумшалышы керек. Күйөөсү 28-аятта балдары туруп аны сыйлашат. Кимди сыйлашат? Өзүнүн апасын. Күйөөсү туруп аны мактайт. Жакшы аялдар көп болгон, бирок сен алардын баарынан ашып түштүң. Күйөөсү өзүнүн аялын мактайт. Жакшы аялдар көп болгон, бирок сен алардын баарынан ашып түштүң. Анан 30-аятта сүйкөмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет. Эмне үчүн сүйкөмдүүлүк алдап кетет? Сүйкөмдүүлүк өзү сүйкөмдүүлүк го. Мисалы үчүн гүлдөр дагы. Сен сүйкөмдүүлүгүң алдап кетет, сулуулугуң өтүп кетет деп айта берсек, сулуулук дагы өтүп кетет. Эмне үчүн?
Мисал үчүн бул сөзгө дал келбесе дагы, түшүнбөсөк дагы, бул өзгөчө терең маанеге ээ сөздөр. Мындайча ыр дагы бар. Келбети сулуу болсо эле аял болуп калбайт. Жүрөгү таза болгон адам аял боло алат деп. Ошондой ыр барбы? Сүйкүмдүүлүк дагы өтүп кетет, сулуулук дагы өтүп кетет. Мунун баардыгы убакыттылуу гана. Убакыт өткөндөн кийин баардыгы соолуп бүтүп калат. Жеткилең эмес экендигин бизге далилдейт. Мисал үчүн жаңы үйлөнүп жаткан адамдарга мен мындайча сөз айтамын. Өзүңөрдүн болочоктогу жубайларыңарды жакшылап издегиле, жакшылап карагыла. Газеталарды карасам, азыркы эркек аялдар, мисал үчүн кыздар күйөөсүн кандайча издешет, жумушу кандай, жөндөмдүүлүгү кандай деп. Ал эми эркектер кандайча шарттарды карашат. Байлыгыңдын дагы эч нерсенин кереги жок, бир гана сулуу болсо ошол жетиштүү дейт. Ошол туурабы? Ошондуктан сулуу болоюн деп кыздардын баардыгы беттерин операция жасап, оңдоп, түзөп. Ошондуктан азыркы жашоодо оригинал табуу өтө кыйын. Мындайча сулуу болоюн деп өздөрүн ушунчалык сулуулап чыга калышат. Алданбагыла эркектер. Дүйнө жүзүнө таанылган актриса аялдар бар го. Азыр карасаң, абышка кемпир болуп калышкан. Интернеттен мага бирөө мындайча сүрөт жибериптир. Кебетеси беттери тырышып калган кемпир убагында жаш кезинде ушунчалык сулуу болуп турган эле. Анан бат эле убакыт өтүп кетип, ал дагы бырышып тырышкан кебетесине ээ болгон кемпир болуп чыгып калды. Мен дагы гүлдөрдү өтө жакшы көрөм. Гүлдөрдү да карасаң, бир нече өткөндөн кийин алар шалдырап, соолуп калышат. Өкүнүчтүү, бирок бир нече күндөн кийин аларды таштандыга ыргытышың керек болуп калат. Ошондуктан адамдын сырткы кебетесин гана издебегиле, сулуулугун гана көздөбөгүлө. Акчасы көп болсо, жумушу жакшы болсо, ошонун үйүнө бара турган болсо, мен ыраазы болом деп өзүңөрдү сооротпогула. Ал болочоктогу жубайынын модели болуп саналабы? Эркек аял сөзсүз түрдө сулуу эркекти, сулуу аялды издешет. Ошол сулуулугу канча жыл чыдайт деп ойлойсуздар? Сулуулугун гана көздөп үйлөнгөн эркектер боло турган болсо, ал ката кетирген болот деп айта алам. Андай боло турган болсо, биз кандайча кылышыбыз керекпиз? Эми сөз башталгандыктан биринчиден ишенимин карашыбыз керекпиз. Ишеними бекем болушу керек. Эркек болобу, аял болобу? Сөзсүз түрдө куткарылган адамбы? Ишенимде бекем турган аялбы, эркекпи? Ошол нерсени биринчиден карашыбыз керекпиз. Анткени ал өтө маанилүү. Экинчиден, эмне деп ойлойсуздар? Жакшы адам болушу керек. Боорукер болушу керек. Эгерде ишеними жакшы боло турган болсо, албетте ал адам боорукер болот. Андан кийинкиси, үчүнчү шарты, ал адам эмне кылбасын, эмне менен алек болбосун, сөзсүз түрдө аракетчил болушу керек. Жоопкерчилиги чоң болушу керек. Бизнес кылабы, же болбосо бир фирмада иштейби, же болбосо айыл чарба иши менен алек болобу, баардык нерсесинде аракетчил болушу керек. Дене жагынан жөндөмдүүлүккө ээ болгону, анын баардыгы биринчиден негизи болуп саналбайт. Мисал үчүн,
машинада дагы бир негизги моторлор, мисалы үчүн нерселер бар. Андан кийинки кошумча колдонулчу тетиктери болушу мүмкүн. Аял болобу, эркек болобу, бардыгы бирдей. Эркектер өзгөчө өзүнүн жашоосунда аракетчил, жоопкерчилиги чоң болгон болушу мүмкүн. Мейли кедей болсун. Мен канчалык кедей болгондугумду билген адамдар билет. Үйлөнгөн учурумда мен эч нерсем жок болчу. Ошондуктан өзүмдүн аялыма айтамын. Менин эмнеме кызыгып мага үйлөндүң? Менин акчам бар беле, жумушум бар беле, же болбосо өзгөчө бир университетти бүткөн нерсем бар беле? Эч нерсем жок эле. Бир гана менин ишенимимди көрүп ал мага күйөөгө чыккан. Мен деле ошондой. Мен Кудайга жагып жашагандыктан Кудай мага жакшы аялды берди. Азыр жакшы жашап жатабыз, азыркы күнгө чейин. Галстугум да бар, очким да бар, көз айнегим бардыгы жакшы. Ошондуктан сиздер дагы Кудайга биринчиден жагынышыңар керек. Аял болобу, эркек болобу, үйлөнө турган жубайларды тандаган учурда биринчиден сырткы кебетесин гана издешет. Сүйкүмдүүлүктү, сулуулукту издешет. Бирок эстеп коюңуздар, алардын бардыгы убактылуу гана. Аял кишилер, мисалы үчүн, биринчиден жүрөгү таза, боорукер болушу керек, жакшы болушу керек, андан кийин кандайдыр бир талантка ээ болушу керек. Сулуулукту гана издеп үйлөнө турган болсоңуздар, бир аз убакыттан кийин сиздер өтө өкүнүп калышыңыздар мүмкүн. Анткени сүйкүмдүүлүк дагы өтүп кетет, сулуулук дагы өтүп кетет. Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет, бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Ага өз колуна чыккан жемишинен бергиле, иштери аны дарбаза алдында даңктасын. Аял бир туугандар эркектердин жумушу кандай экен, байлыгы кандай экен деп аны карабагыла. Биринчиден машаякчы катары ишениминде бекем турабы, боорукер адамбы, аракетчил адамбы, Кудайга жаккан адамбы, ошону карагыла. Кедей болсо дагы мейли, анткени жакшы аракетчил жашоо менен жашай турган болсо, бат эле байып кетиши мүмкүн. Анткени байлыгы дагы көз ирмемде асманга учуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле, иштери аны дарбаза алдында даңктасын. Накыл сөздөрдө эң акыркы аяттарда эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Анткени машаякчынын жыйын менен болгон байланышы жөнүндөгү байланышты бизге жакшы чагылдырып көрсөтүп турат. Ошондуктан машаяк жыйындын башчысы болгондой эле эркек аялдын башчысы кылып даярдап койгон, же болбосо белгилеп койгон. Дененин куткаруучусу машаяк жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле күйөө да аялдын башчысы болуп саналат. Аялы күйөөсүнүн башчысы болом деп аракет кыла турган болсо, ал туура эмес боло турган көрүнүш. Кээ бир учурда мамлекеттер, ар кандай мамлекеттерде жашоо шартына байланыштуу, мисалы үчүн аял кишилер өтө алдыңкы орунду ээлеген аялдар бар. Мисалы үчүн жакшы мугалимдер аялдар, жакшы алдыңкы орунда турган аялдар эркектерге салыштырмалуу. Мамлекеттерде ошондой көрүнүштөрдү байкасак болот. Бирок ыйык жазууга дал келбейт.
андай нерсе болгон күндө дагы машаякчынын үй бүлөсүндө ал нерсеге биз жол бербешибиз керекпиз. Анткени бардык нерсе Кудай белгилеп койгон тартип менен болушу керек. Кээ бир учурда күйөөсү өтө жоош, момун, унчукпаган, күйөөсү өтө аз сүйлөгөн, аялы күйөөсүнө салыштырмалуу ушунчалык көп сүйлөгөн, акылдуу, акылман болушу мүмкүн. Ошого карабастан аялы эч качан күйөөсүнүн алдына өтүп кетпеши керек. Биздин президент инаугурация учурунда көрдүңүздөргө, күйөөсү президент болду. Аялы президент күйөөсү болуп алдына жылган сайын аялы аркасынан акырындык менен кадам шилтеши керек. Аялы күйөөсүнүн астына өтүп кете турган болсо, анда жарандардын бардыгы кабатыр боло баштайт. Эми аял башкарабы деп. Ошондуктан аялы күйөөсүнүн аркасынан унчукпастан акырындык менен кадам шилтеши керек. Акылдуу аял күйөөсүнүн аркасынан унчукпастан өзү күйөөсүн алдыга түртөт. Кожоюнум, сен алдыга чыгышың керек деп. Аялы күйөөсүнө бардык кайраттуулукту жаратышы керек. Күйөөсү өзүнө ишенүү менен авторитеттүү болушу керек. Ийгиликтерге жетиш үчүн күйөөсүн алдыга түртүшү керек. Күйөөсүн артка түртүп коюп, аялы өзү астыга чыга кетпестен, биринчи Петир 3 бөлүмдү чогуу ачабыз. Биринчи Петир 3 бөлүм 1 аятты окуйбуз. Биринчи Петир 3 бөлүм 1 аят. Ошондой эле силер аялдар күйөөңөргө баш ийгиле. Кимиңердин күйөөңөр Кудайдын сөзүнө баш ийбесе, ал силердин таза, Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силердин сөзүңөр аркылуу эмес, жүрүш-турушуңар аркылуу Кудайга баш ийгедей болсун. Аялдар деп айтылат. Күйөөңөргө баш ийгиле. Кудайдын сөзүнө эгерде баш ийбесе, анда силердин таза, Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силер аркылуу куткарылсын. Кудайдын сөзүнө баш ийбеген күйөөңөр болсо дагы, силердин таза жашооңор аркылуу, мисалы үчүн, куткарыла элек күйөөңөр болсо, баштапкы жыйын учурунда, мисалы үчүн, күйөөсү аялы экөө жашап жатып, биринчиден аялы куткарылып калышы мүмкүн. Аялдар биринчиден батыраак жакшы кабарды кабыл алышат. Эйден багында аял биринчиден күнөөгө баткан. Ошол эле учурда аялдар биринчиден куткарылышы мүмкүн. Жыйынга барсаң, аялдар көп, түрмөгө барсаң, күйөөлөр, эркектер көп. Ошондуктан аял болуп төрөлүп калганыбыз үчүн дагы биз ыраазы болушубуз керек. Чынында эле ошондой. Мисалы үчүн, бирөө куткарылууга ээ болду, бирок күйөөсү куткарыла элек. Кээ бир учурда болсо күйөөсү куткарылууга ээ болот, аялы куткарыла элек. Баштапкы жыйындарда да ошондой көйгөйлөр жаралган. Куткарылбаган аялы менен жашашым керекпи же жашабай эле койсом болобу деген. Мисалы үчүн, ишенбеген күйөөңөр боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө ал адамды дагы биз куткарып алышыбыз керек. Куткарылган эмес деп эле ажырашуу жолуна барбашыбыз керекпиз. Эгерде бизге каршы чыга турган болсо, жакшы кабарды аягына чейин четтеп адан кабыл албаган болсо, анда албетте ажырашууга аргасыз болобуз.
Бирок кимиңердин күйөөңөр Кудайдын сөзүнө баш ийбесе, ал силердин таза Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силердин сөзүңөр аркылуу эмес, жүрүш турушуңар аркылуу Кудайга баш ийгидей болсун. Кудайдын сөзүнөн баш тартканыбыз болбойт. Ошондуктан аялы катары күйөөлөрүбүзгө баш ийишибиз керекпиз. Анткени силердин күйөөңөр аялдын сөздөрү гана эмес, сөздөрү гана эмес, корей тили эмне үчүн мынчалык кыйын билбейм. Анткени Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силердин сөзүңөр аркылуу эмес, жүрүш турушуңар аркылуу куткарылсын. Бул адамдын ишеними, чыныгы ишеним экен. Башында канчалык ишенет экен байкап көрөлү деп көрөт дагы, анан кийин мурункудай эмес, аялы такыр башкача өзгөрүлгөнүн күйөөсү көрөт, байкайт. Таза жашоо менен жашап жатканын көрөт дагы, анан кийин чынында эле бул адамдын ичинде, аялымдын ичинде бул чындык бар экен деп ишене баштайт. Ошондуктан сөзүңөр эмес, кылган ишиңер аркылуу, чынында эле мен ошондой учурларды өтө көп кездештиргенмин. Кёңсаңдо шаарында ким экендигин айтпай эле коеюн. Күйөөсү бир компаниянын директору эле. Анын аялы башка бир жат жыйында жашап жүргөн эле, ишенген, бирок биздин жыйын аркылуу, бир диакон аркылуу келет дагы куткарылууга ээ болот. Бирок күйөөсү аягына чейин ага каршы чыккан эле. Эмне үчүн? Анткени жаш жанында карап турган болсо, түн ичинде аялы жок болуп кетет. Караса болсо, таңзаардан сыйынуу чогулушуна кетет дагы, андан кийин илгерки туалеттерге китебин алып дагы анан ыргытып салышкан. Ошондой аял менен жашап келе жатып, анан бир күнү караса, мурунку аял эмес, такыр башкача өзгөрүлгөн аял. Күйөөсү өзүнүн досторуна кайрылып айтат экен, менин аялым мына чыныгы Кудайга ишенет. Азыр билесиңерби, канчалык өзгөрүлүп калды деп. Ал ишенген Кудай чындык деп досторунун астында аялы жөнүндө мактайт. Ошол үйгө барып мен аларга жакшы кабар таркаттым эле. Мурун ыйык жазуу жөнүндө айта турган болсоң, күйөөсү ошол жерден туруп кетип калчу эле, карта ойногонго, карта сыяктуудай бир оюнга кетип калчу эле. Анан семинар бүтөргүнө аз калганда келет дагы, анан кийин сурайт, бүгүн ким куткарылууга ээ болду деп. Ким баланча бирөө куткарылды деп айта турган болсоң, мен билгенмин, ал адам куткарылат деп. Өзү куткарылууга жакын болбостон. Жыйынтыгында ал күйөөсү дагы конференцияга келип, куткарылууга ээ болот. Аялы өзгөргөндүктөн, аялдын кылган иштерин көрүп туруп, анан кийин күйөөсү дагы сөзсүз түрдө куткарылууга кайтып келет. Бир аял бар, бир тууган бар, куткарылгандыктан анын бир туугандары бүт бардыгы куткарылууга ээ болушту. Сөзү гана эмес, анын жашаган жашоосу аркылуу, кыймыл иштери менен. Башка бир жерде өзүнүн аялы
башка католикке ишенген аял эле анан өзүнүн тырмактарын жасап, өзүнүн өчө жакшы караган, анан ал аял да куткарылууга ээ болот дагы такыр эле башка адамга айланат. Анан жыйынтыгында аны көрүп күйөөсү дагы куткарылууга ээ болот. Мындай иштерди карап көрө турган болсоң өтө көп. Биз оозубуз менен, сөзүбүз менен эле айта бербестен, кыймыл аракетибиз менен Матай 5-бөлүм 16-аятта силердин жарыңар да адамдын алдында так ошондой жаркырап турсун. Силердин жакшы иштериңерди көрүп асмандагы атаңар даңкталсын. Силердин жакшы иштериңерди көрүп асмандагы атаңарды даңкташсын. Бул эмнени билдирет? Кудайдын астында куткарылууга ээ болуп, Кудайды даңкташсын. Биз жакшы кабарды таркаткан учурда куткарылган адамдар биздин сөзүбүздү гана укпастан, алар көздөрүн чоң ачып, биздин кылган иштерибизди байкашат. Бул адамдар жакшы кабар таркатып жашат. Алардын айткан сөздөрү чынында эле чындыкпы же жалганбы деп. Ошондуктан сөзүбүз менен өтө жакшы сүйлөп, бирок жашаган жашообуз, кыймыл аракетибиз ага дал келбесе, анда адамдар өкүнүп, анан кийин булар чындык эмес экен деп айтат. Биринчиден, куткарылган адамдар өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы көрүнүшү керек. Ошондуктан күйөөлөрү куткарылбаган болсо, анда кыймыл аракетибиз менен, жашаган жашообуз менен күйөөлөрүбүздү жакшы кабарга тартып алып келишибиз керекпиз. 1-Корунтуктар 7-бөлүм 13-аятта чогуу ачабыз. 1-Корунтуктар 7-бөлүм 13-аят. Кайсы бир туугандын күйөөсү Теңирге ишенбесе, бирок чогуу жашаганга макул болсо, анда ал бир тууган күйөөсү менен ажырашпасын. Бир аял бир туугандын күйөөсү Теңирге ишенбеген, бирок чогуу жашаганга макул болсо, анда ал күйөөсүн таштабасын, аны менен ажырашпасын. Мен кандайча ишенбеген күйөөм менен жашамак элеммин десе, Кудай айтат, аны менен ажырашпасын. 16-аятта аял, балким күйөөң сен аркылуу куткарылып калар, кайдан билесиң? Эркек, балким аялың сен аркылуу куткарылып калар, кайдан билесиң? Өзүнүн күйөөсүн, ишенбеген аялын кандайдыр бир жол менен куткарып алышы керек го. Андай болуш үчүн сөз менен эмес, өзүнүн өзгөрүлгөн жашоосу менен далилдеши керек. Жакшы жардамын көрсөтүп, сүйүүсүн арнап, ишенбеген күйөөсү кечинде, кеч караңгыда аракка тоюп мас болуп келсе, ал күйөөсүн жек көрүп, кантип мен ушундай күйөө менен жашап жатат экенмин деп аны жек көрбөстөн, байкушум, эмне көйгөйүң бар болду экен, сен ушунчалык бүгүн мас болуп келдиң, эмне үчүн иштиң экен деп ал жөнүндө кабатыр болуп, аны жакшы кабыл алып, үйгө кайтып келген учурда аны жолуктуруп, жаткырып, анан эртең менен турганда мас абалынан өзүнө кайтып келген учурунда аны менен отуруп алып сүйлөшүп, эмне болду? Кечөөнү бир нерсе көйгөйүң бар беле, эмне үчүн арак ичип алдың? Деп аны сооротуп, бат-баттан ошол нерсени аткара турган болсок, ушундай жакшы аялым бар эле, бирок мен аны ушунчалык кыйнап койгон турбаймын деп ал түшүнүп, андан кийин өзү өзгөргөнгө аракет кылат. Эмне үчүн ичип алдың деп ошол күнү экөөңөр тең уруша турган болсоңор, анда экинчи дүйнөлүк согуш болуп өтүшү мүмкүн. Экинчи дүйнөлүк согуш болбосо дагы чоң согуш болуп өтүшү мүмкүн. Сүйүү менен анын таш болуп катып калган жүрөгүн сүйүү менен арнап мамиле кыла турган болсок, ал дагы сөз түрдө
куткарылууга кайтып келет. Кээ бир адамдар бат эле куткарылып калышы мүмкүн. Кээ бир учурда 10 жылга, 20 жылга чейин созулушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан сүйүү чыдамдуу болот. Сүйүүбүз менен Кудай сүйүү өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт. Биз күйөөбүздү таштап кое турган болсок, анда ал тозокко кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан күйөөбүздү таштабастан аялдар аягына чейин аны сүйүү менен мамиле кылып, куткарылууга кайтарып келишибиз керек. Куткарыла тургандай кылып, жардамыбызды беришибиз керекпиз. 1 Петр 2 бөлүмдү ачалы. 1 Петр 2 бөлүм 12 аят. 1 Петр 2 бөлүм 12 аят. Бутпарастардын арасында таза жашагыла. Алар силерди жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса да, жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү аны даңкташсын. Бутпарастардын арасында таза жашагыла. Бутпарастар куткарылбаган адамдарды айтат. Таза жашагыла. Ишенбеген адамдардын алдында дайыма жакшы ишибизди көрсөтүшүбүз керекпиз. Боорукердик менен, жумшак мүнөзүбүз менен. Силерди жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса дагы, ишенбеген адамдар, ишенген адамдарды жаман адамдар деп бизди тилдеши мүмкүн, жамандашы мүмкүн. Куткарылган адамдарды бир ылдыйкы катмар деңгээлде турушат деп жамандашы мүмкүн. Жөндөн жөн эле бизди жек көрө беришет. Машаякчылар жакшы иш кылган күндө дагы бизди жек көрүшү мүмкүн. Жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса да, жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү аны даңкташсын. Канчалык жакшы иштерди издебесин. Булар чынында эле өзгөрүлгөн адамдар турбайбы деп, буга эмне себеп болду экен, биз дагы издеп көрөлү деп, анан аракет кыла башташат. 1 Петр 3 бөлүм 15 аятта силердин үмүтүңөр жөнүндө сурай турган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайыма даяр болгула. Биздин жакшы иштерибиздин негизинде башка адамдарга жакшы кабарды таркатышыбыз керекпиз. Өзгөрүлгөн жашообузду көрсөтүшүбүз керекпиз. Бул адам чынында эле куткарылган адам турбайбы деп. Жыйынга барабыз деп коюп, оозубуз менен жалган сүйлөп, ар кандай жаман иштерди аткара турган болсок, анда бул адамдар, бул жалган машаякчы деп бизди кабыл алышпайт. Ошондуктан өздөрүнө келген күнү деген Кудайды кабыл алган күнү, алар дагы аны даңкташсын. Ошондуктан кабатыр болбостон аракет кылышыбыз керекпиз. Дагы 1-2 жерди ачалы. Накыл сөздөр 12 бөлүм 4 аят. Накыл сөздөр 12 бөлүм 4 аят. Жакшы аял күйөөсүнүн таажысы, ал эми абийирсиз аял сөөктөгү ириң. Жакшы аял күйөөсүнүн таажысы, абийирсиз аял сөөктөгү ириң. Бул сөздөрдү окусак, абийирсиз аял болот деп айтылат. Урушчаак аял, тажал аял. Ошентип уруша бере турган болсо, күйөөсүнүн сөөктөр акырындан ириң баса бериши мүмкүн.
сөөктөрү бузула баштайт. Акырындык менен күйөөсү соолуй баштайт дагы анан эрте өлүп калышы мүмкүн. Күйөөсү аялына деле ошондой мамиле кыла турган болсо, акырындык менен аялы дагы соолуй баштайт. Аялы же болбосо күйөөсү уруша берет деп эле эрте өлүп калат деген мааниде эмес, башка дагы себептери дагы болушу мүмкүн. Ошол эле жер Накыл сөздөр 14-бөлүм 1-аят. Акылдуу аял үйүн курат, ал эми акылы жок аял аны өз колу менен бузат. Акылдуу аял ким? Кудайды таанып билген, Кудайдын эркин билген аял үйүн курат. Үй деген эмнени билдирет? Ал өзүнүн үй бүлөсүн билдирет. Үй бүлөсүн бекем тургузат. Акылы жок аял өз колу менен бузат. Ошондуктан акылдуу аял сөзсүз түрдө чоң ролду ойнойт. 15-бөлүм 17-аятты дагы ачабыз. Жек көрүү бар жерде семиз буканын этин жегенге караганда, сүйүү бар жерде жашылчадан жасалган тамак жеген жакшы. Жашылчадан жасалган тамак жеген жакшы. Күн сайын жашылча жегени акчасы жок болгондуктан эт жей алган жок. Кедей болсо дагы, бирок сүйүү бар болгон болсо, семиз буканын этин жегенге караганда, сүйүү бар жерде жашылча жесе дагы ошол жакшы. Жакынкы күнү мен бир китеп окудум эле, ал китепте куткарылган аял бир тууган жазган китеп экен. Ошол китепти карасам, чынында эле ал куткарылган аял экен. Ал ушунчалык жарды болуп жашашкан экен. Акчасы жок болгондуктан үйдү ижарага алып жашашкан экен. Балдарын дагы жакшы окута албаган, бага албаган, ушунчалык кедейчиликте жашагандыктан, бирок күйөөсүн сүйүп, балдарын сүйүп, куткарылгандыктан ал Кудайдын эрки боюнча жашаган аял эле. Андан ата-энеси дагы эрте каза болуп калыптыр. Жаш кезинде дагы ушунчалык кыйынчылыкта жашап, үйлөнгөндөн кийин, күйөөгө чыккандан кийин дагы ушунчалык күйөөсү менен дагы жарды болуп жашап, бирок кедей болсо дагы Кудайдын сөзүнө баш ийип жашашчу экен. 17-бөлүм 1-аят. Уруш талаш кетпеген үйдөгү толо эттен тыш жашаган үйдөгү бир сындырым каткан нан артык. Бир үй бүлөдө бир сындырым каткан нан бар. Бир сындырым нанды Ыйса Машаях деп элестетелик. Бирок Ыйса бар үй бүлө, Ыйса бирөө менен бардыгына ыраазы болуп жашайт. Эч нерсеси жок болсо дагы Ыйса менен ал тынчтыкта жашашат. Уруш талашка караганда Кудайга ыраазычылык билдирген үй бүлө күн сайын уруш талаш болуп турган үйгө караганда 1000 эсе артык. Кедей болсо дагы, бирок аялы дагы, күйөөсү дагы ишенген адам боло турган болсо, Кудай аларга сөзсүз түрдө бир аз убакыт өткөндөн кийин өз батасын мол кылып төгүп берет. Ошол аял жазган китептин ичинде дагы ошол жазылат. Биз бай болгон күндө дагы, тынчтык болгон күндө гана биз бактылуу болбойбуз.
бактылуулук качан жаралат? Эч нерсебиз жок болгон күндө дагы бир гана Кудай менен тынчтыкта жашаганда, Кудайга ыраазычылык менен жашаган учурда гана чыныгы бакыт орнойт. Дагы бир жерде ачалы. Хабакук китеби. Байыркы келишим. Хабакук китеби 3-бөлүм. Хабакук 3-бөлүм 17-аят. 17-аят. Анжыр күлдөбөй калса да, жүзүм сабагы мөмө бербей калса да, зайтун дарагы жемиш бербей калса да, эгин талаасы аштык бербей калса да, короодо майда мал калбай калса да, акырларда байлаган бодо мал калбай калса да, мен Теңирим менен кубанам. Мени куткарган Кудайым менен шаттанам. Бул адамды карасаң эч нерсеси жок. Анжыр гүлдөбөй калат. Жүзүм сабагы мөмө бербей калды. Зайтун жемиш бербей калды. Эгин талаасы аштык бербей калды. Короодо мал да калбай калды. Бирок мен Теңирим менен кубанам. Мени куткарган Кудайым менен шаттанам. Эч нерсем жок болсо дагы бир гана Кудай менен кубанам, шаттанам. Сиздер ошондой жашоо менен жашай аласыздарбы? 1-Петр 1-бөлүм 8-аятта улуу кубаныч менен кубанабыз. Эмне үчүн? Анткени биздин жаныбыз куткарылган. Эмне үчүн кубанабыз, сүйүнөбүз? Биз Кудайдын өмүрүнө ээ болдук. Кудайдын падышачылыгына бара турган үмүткө ээ болдук. Мейли мен жарды болоюн, жакыр болоюн, ооруга чалдыксам дагы, башка адамдар менден баш тартса дагы, бир нече убакыттан кийин мен Кудай менен чогуу боло турган адаммын. Бул дүйнөдө 1 жыл кыска жашай турган болсом, 1 жыл бейиште көбүрөөк узак жашаймын. Же өлгөндөн коркосуңарбы? Жакырчылык жашоодо Кудайга таянганыбыз, Кудай менен шаттанганыбыз, бай жашоодо Кудай менен шаттанып, кубанычта жашаганыбыз менен жакырчылыкта жашап Кудайга таянганыбыздын айырмасы өтө чоң. Ошондуктан Теңир менен кубанып, шаттанып, жарды жакырчылыкта жашасак дагы эч качан көңүлдөрүңүздөрдү чөктүрбөңүздөр. Анткени Кудай жөн гана бизди ошол акыбалда таштап койбойт. Ошондуктан аялдар ар дайым күлүп жайнап, аялдар үйдүн жарыгы болуп саналат. Аялдардын жүзү канчалык жарык болсо, ошончолук үй бүлө бактылуулукта жашайт. Аялы болсо кайгырып, кебетесин келиштирип ала турган болсо, анда үй бүлөдө дагы дайыма кайгы, капа орнойт. Ошондуктан аялы ар дайым күлүп жайнап, жумшак мүнөзү менен мамиле кылышы керек. Кыйынчылык болгон күндө дагы акылмандык менен баардык нерсени жеңип чыгууга аракет кылышы керек. Күйөөсү жумушунан чарчап келе турган болсо, үйүнө кайтып келген учурда аялы күйөөсүн көрөөрү менен урушуп, талашып, аялы эртеден кечке чейин үй жумуштары менен алек болот, балдарын багат, бирок күйөөсү эшиктен стресске ээ болуп кайтып келе турган болсо, аялы огуш бетер ага кыйкырбастан, эгерде күйөөсү келер убакытты билген болсо, өзүн жасалгалап, жашынакай кылып, кийимдерди кийип алып,
күлүп жайнап тосуп алгандай болушу керек. Күйөөсү эмес көчөгө чыкканда ушунчалык өзүн жасалгалап, бардыгын түстөп, жасанып анан көчөгө чыгат. Кимге көрүнөйүн деп аял жасанып жатат. Албетте өзүн жакшы алып жүрүшү керек. Бирок күйөөңөрдү биринчи ойлогулачы. Күйөөсү дагы ошондой эле. Бир нече күн сакалдарын албастан, кийинбестен, жуунбастан бомждарга окшоп отуруп телевизор көрүп отура турган болсо, аялы көрүп эмне деп айтат? Ой, сени көргүм да келбейт, сени көргөн сайын аппетитим качып кетип атат деп. Күйөөсү ошол нерсени дагы ойлонуп көрүшү керек. Аялы дагы күйөөсүнө кандай болбогон күндө дагы өзүн жакшы көрсөтүшү керек. Эмне үчүн анткени күйөөлөрү көчөгө чыкканда ушунчалык жакшы сулуу кыздар көрүнөт көзүнө. Үйүнө кайтып келгенде аялы эптеп септеп жүдөгөн аялы болуп отурган болсо, ошондуктан колдон келишинче аялы ар дайым аракет кылышы керек. Анткени аял гүл сыяктуудай, гүлдүн ичинде ар кандай нектарлар бар. Эркектер кимдер? Көпөлөк болобу, же болбосо ары болобу, каалаган жерине учуп жүрчү эркектер. Ошондуктан аялдар гүл сыяктуудай. Өзүнүн күйөөсү гүл сыяктуу ачылып, бардык нерсесин арнап көрсөтүшү керек. Ошондуктан аялы канчалык гүлдөп турган болсо, күйөөсү ошончолук аялына тартылып, батырактан аялын сагынып, үйгө аялын көрүш үчүн кайтып келүүгө аракет кылат. Күйөөсү батырактан үйүнө кайтып келгенге аялы бардык жолдорду ойлоп табышы керек. Аялы жүдөп, эптеп, септеп күйөөсүн тосуп алганды да билбеген болсо, анда күйөөсү кеч достору менен болобу, башка жакта болобу, түн ортосунда кайтып келген болот. Ошондуктан аялы үйдүн ичинде, үй бүлөдө сөзсүз түрдө тынчтыкты орнотуп, күйөөсүнө сүйүүсүн да карнап, күйөөсү үйүнө кайтып келген учурда сүйүктүү балдары дагы бар, шаан шөкөткө толгон кубаныч орной турган болсо, күйөөсү үйүнө кайтып келгенде бардык чарчаган нерсеси, стресстин бардыгы жоголуп кете турган болсо, анда күйөөсү туура эмес иш кылган болсо дагы сөзсүз түрдө өзүнүн туура эмес катасын мойнуна алат дагы, батырактан аялына жакшы мамиле кылганга аракет кылат. Ошол учурда гана аялы сөзсүз түрдө жакшы иш кылганга аракет кылат. Мен күйөөлөргө айта турган сөзүм дагы өтө көп эле. Эми аргасыздан кийинки жумада кайрадан улантышым керек болду. Ошондуктан аял катары өз ролун аткаруу дагы бул өтө чоң ролду ойнойт, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата бул дүйнө башаламандыкка, ар кандай жаман иштерге умтулуп бара жатат. Бирок ошол дүйнөдөн бизди чакырып алып, бизди куткарып алып, куткарылган бир туугандар менен чогуу баарлашууга чакырдыңыз. Бир тууган адам катары өз үй бүлөбүздө жакшы мамиле кылып, бардык жашоодо бизге ар кандай шарттарды түзүп бергендигиз үчүн ыраазыбыз. Кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай шарттарда жашабайлы, бир гана сиз менен кубанып, шаттанып, сизге бардык даңтоолорду арнап жашай тургандай бололу. Биздин бир туугандар ар дайым сиз менен шаттанып, тынчтыкта жашай тургандай кылып, тил алчаакта болуп,
баш ийип жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.